Кудайдын чакырыгы 4 январь. Алыскы жолго чыгып жаткан баласына апасы акча берип, муну тиги ички чөнтөгүңө сал, жакшылап кара, алдырып жибербе, жакшы кат дейт. Апасы кабатыр, баласы акчасын жоготуп алып, орто жолдо каражаты жок калып калбасын. Албетте, бул туура кабатырлануу. Апа да, Кудай дагы биз үчүн кабатыр. Жүрөгүн булгап алып, өмүрдүн булагынан ажырап калбасын деп кабатыр. Кудай өз сөзүндө мындай дейт: баарынан да сактай тургандардан жүрөгүңдү сакта, анткени өмүрдүн булагы анда. Биздин жүрөк бул муштумдай этел эмес, же сезимдердин булагы гана эмес. Бул жашообуздун, ойлорубуздун, чечимдерибиздин булагы. Жүрөгүбүзгө кирүүгө жол берген нерселер биздин башкалар менен болгон мамилени калыптандырат. Биз көбүнчө сырткы нерселерге көңүл бурабыз: акча, карьера, баалуу буюмдар, статус. Бирок жогоруда окуп кеткен аят аркылуу Кудай бизге маанилүүнүн баары жүрөктө дейт. Жүрөктөгү нерсе биздин сөздөрүбүзгө таасир этет, иштерибизге, ойлорубузга таасир этет. Жүрөк сүйүүгө, ишенимге, акылмандуулукка толгон болсо, анда жашообуз жарык болот. Эгерде жүрөк ар кандай таарынычка, ич күйдүүлүккө жана коркунучка толгон болсо, анда сыртка деле ошондой нерселер чыгат. Эсибизде болсо экен, баары ошол жактан, жүрөктөн башталат. Жүрөгүбүздү жамандан сактайлы. Ал жакта Кудайдын сүйүүсү, тынчтыгы, кубанычы жана ишеним болсун. Сакташ керек болгон нерсенин эң баалуусу бул жүрөк.